Освобождает бойцов на чемпионский пояс. Справа от меня боец из Узбекистана. Бойцу 20 лет. Вес бойца 84 килограмма. Рост бойца 180 метров. Боец является мастером спорта по грэпплингу. Профессиональный рекорд 2 победы, 1 поражение. Представляет бойцовскую Коконхан и тренируется под руководством Ходжа Акбар. Встречайте, боец из Узбекистана, Муслим Тайсон Маталиев. Слева от меня боец из Кыргызстана. Бойцу 25 лет. Вес бойца 84 килограмма. Рост 180 метров. Боец является мастером спорта по боевым самбо, боевым комбат и джиу-джитсу. Профессиональный рекорд 3 победы, 1 поражение. Представляет бойцовский клуб Карахулча. Тренируется под руководством Анарбаева Ахжала. Встречайте, Бектен, Черный тигр. Право не мешаем, право пожали руки. Давай, ты готов? Боец готов. Боец готов. Первый раунд. Бой! Первый раунд. Давай, давай, давай. Черный тигр, давай. Эй, братан. Волды готов, он. Проход кирти. В этом раунде, первом раунде, 0-1 минуте, 59 секунды техническим нокаутом. Одержал победу, стал чемпион РТ Штаген чемпионшипе батл матче. Бектен, Черный тигр, Бека. Şu turnirden uyuşturucu тобына ыраазычылык билдиребиз. Биринчиден ушунча деңгээлде өткөрүп берип атат. Ушу жаш спортчуларды өссүн деп ушундай шарт түзүп берип атат. Ушуларга Алла ыраазы болсун. Ошондой эле мынерде Каракылча элиме жана ушул менин ушул жеңишке жетишиме салымын кошкондорго бардыгына ыраазычылык билдирем. Ошондой эле ата-энеме, мен бир туугандарыма колдоп келген. Мынерде туугандарыма, ошондой эле Чиладан Медет акама, Кореядан Талант акама ыраазычылык билдирем. Ошолор колдоо көрсөтүп ушул мелдешке даярданганыма шарт түзүп берип, ошолор колдоо көрсөтүп, ар тараптан жардам берип келишет. Алла ыраазы болсун бардыгыңыздарга. Авста калат эме.
Батаңызды беріңіз аға. Рахмат ушо биздин кыргыздардыбызга. Совет районуна uyuşturup биздин балабызды ушундай дозага жеткирген элиме, журтума, туугандарыма, ушул балдарына телестеп чоң рахмат. Экону күзүндө реванш бой коюп беребиз. Бекештин веси кичине оор болуп калды эле. Минус балл менен чыкты, бирок эме кылабыз. Күзүндө мына федерациянын президенти турат, мен турам лично. Сен бир ой утуп келесиң, буга реванш кылып, боюну зачта кылып беребиз. Макулсуңбу? Давай. 84-кө тока. 84-кө. Қанша килограммға дағы айтып қойыңыз? 84 килограммға Экону реванш кылып, мен пояс коюп берем айра. Дуэль изгеледі, бір қарап қойла, сіз нарқотын өте олыңыз. Экон, бір-бір. Поясты қарма олыңыз сіз. Поясты қорғайды. Мына құрматты көрермандар, өйдірік. Бұл поясты қайра реванш қорғайды. Кеткен күзінде. Болды, бері қарап қойла. Қол алыш қойла. Соң рахмат. Құдай бұйырса. Күзгүгө мен коюп берем, лично коюп берем. Мына құрматты көрермандар, ерде ақиқаттық жана адилеттик болсын деп Бектендин кичине салмагы оор болуп калды эле, ошо тилекке каршы кайра ушул каршылашын нааразы болбосун, ичи оорубасын деп реванш коюп берди. Реванш эми болгону поясты коргойт. Жеңиш кут болсун. Канчанчы жеңишиң? Бул ушу чемпионский турдан биринчи алгачкы жеңишим бул. Батыр башы уюмунда канчанчы беттешиң өткөзүп жатасың? Үчүнчү беттешим ошо экинчи жеңишим өтүп жатам. Эми өзүңдүн элиңде, жериңде ушинтип жеңишке ээ болуп, бел курдун ээси болуп, атадан артыгуу болуп, элиңдин баатыр болуп турасың да. Эми сезимдер кандай? Сезимдер сөз менен айтып жеткире алгыс, эми сезимдер жакшы, аябай ушундай. Биздин баатырыбыз. Жердештерим. Ол баатырыбыз. Жердештерим, досторум, агаларым, үкөлөрүм, ушу жакын акелерим баары ушул жерде, жакын адамдарым бүт ушул жерде болуп турат. Кубанычым чексиз. Азамат, мындан ары дагы көп курулардын ээси бол, жеңиш кут болсун.